Siz жөнүндө араб дүйнөсүндө, Туркияда табып катары жакшы билишет. Анан Кыргызстанда билишпейт. Эмне үчүн ошол жакта жүрөсүз? Биринчиден ушу Мисирде жүрөт экенсиз. Ушу канча жылдан бери ошодон баштасак. Ассаламу алейкум, урматтуу эли журтум. Эң улуу Алла Таалага мактоолорубуз болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга саламдары жана дубаларыбыз болсун. Урматтуу туугандар, мен ошол Египет өлкөсүнө мындан 25 жыл алдын барганмын. Ошол өлкөдө өзүмдүн барганымдан кийин ошол өлкөдө жашап окуп кеткенге мүмкүнчүлүк ал мезгилде өтө аз эле. Ошондуктан ошол өлкөдө өзүмдөн болгон нерсе менен, талантым менен инсандарды дарылай баштаганмын. Ошентип барып чоң адамдар менен адамдарды дарылап атып, Кудай Таала берген бир шык немелер менен ошол жакта дарыгер болуп кеттим. Мына шык талант деп атасыз. Кандай, эмне кылып дарылайсыз? Сиз табыпсызбы, сыныкчысызбы, укалагычсызбы, кимсиз ошо илгерки квалификация менен кетели? Мен айта кетерден болсом, менин атам тарапта дагы, апам тарапта дагы мурунтан табыптар болуп келген. Ар түрдүү, мисалы үчүн менин атам тарапта атам карындаштары болгон, дүйнөдөн өтүп кетти, Алла рахматын алсын. Мен дагы өзүм укалоо жолу менен дарылаймын. Укалоо, массаж жолу менен дарылаймын. Чөптөр менен, бизде чөптөр менен да дарылаган атам тарапта эжеси болгон, өтө Казакстандан бери келип дарыланат элечи. Мына аялдардын көкүрөк рактарыны жөн эле бир нерсени жасап берет эле, мен көргөн эмесмин. Ошону пудрага кошотуп эле сээп койсо, жакшы болуп кетет эле инсандар, ошол аялдар. Ошол атам, апам тарапта да бар. Ошол нерселер менен мен ошончо жылдан бери чет өлкөлөрдө адамдарды дарылап, чоң адамдарды дарылап ошентип жүрөм. Сиздики жанагындай 10 күн курспу же? Жок, курстар да бар, бирок меники көбүнчө эле мына бел грыжасы болот го. Бел грыжасы, моюн грыжасы азыркы эң акыркы мына 21 кылымдагы эң жаман оорулар, инсанга өтө көп нерселерди, ооруларды алып келе турган оорулар бел грыжасы менен моюн грыжасы. Мына моюн остеохондроз деген оору бар. Ал деген адамга бүт өтө көп ооруларды алып келет. Ошол ооруларды мен как айыктырып келе жатам, Аллах Тааланын шифасын берип. Бая арабтарда айткандай, дава минат табиб, шифа миналлах дейт. Тиги дары табыптан, шифа Аллахтан дегендей, ошо шифа Аллахтан болуп, ошентип өзүнүн рызкыбызды терип жеп, ошондой чет өлкөдө жашап келатам 25 жылдан бери. Эмне үчүн Кыргызстанга эле келип ошол ишти кыла берсе болбойбу? Же ал жакта кандай? Ал жакта жакшы табасызбы? Жакшы тапканда эмес, ал жакта маселе. Ал жакта ошол балдарым бир аз чоңойгуча жүрдүк да, андан кийин ошол жакта калып кеткенге туура келди. Балдар ошол жакта чоңоюп калды, араб болуп калышты балдарым да. Аялыңыз кыргыз? Аялым кыргыз, ошол кыргыз. 2 уулум, 1 кызым бар, баары чоңоюп калган. Кичине уулум ошол азыр ошол Аляскар университетинде, диний университетте окуп атат. Чоң уулум менен кызым учурда Кыргызстанда, ошондой. Үй бүлө өз балдарым, кыздарым баары Куран жатташкан, кызым да, балам да Куран жаттап бүткөн. Билимдүү, араб тили өзүнүн тилинде болуп калган, англис тили өздөрүнүн тилинде болуп калган ошондой. Анан чөп менен да дарылайм деп атасыз. Кандай жана Арабстандагы пайгамбарыбыз дарылаган чөптөрбү же Кыргызстандан да алып барасызбы? Мен өтө көп ошол ысык өлкөлөрдөгү чөптөр менен биздин өзүбүздүн Кыргызстандын чөптөрүнө өтө көп изилдедим да, изилдеп келип, мен көп ошол араб өлкөлөрүндөгү чөптөрдөн майлар алынат, алардын майларыны, башка нерселерин алып келип, пудраларын алып келип, ундарын алып келип, бул жакта көп адамдарды берип, Кыргызстанда да дарыладым. Анан аябай жакшы болуп кетиштен, биздин Кыргызстандын чөптөрү ал жака ошол Африка өлкөлөрүнө, ысык өлкөлөрдө жашаган адамдарга өтө таасир берет экен. Анан пайгамбарыбыз медисинасында албетте айтылган, бирок бул пайгамбарыбыз ысык өлкөдө жашагандыктан ошол өлкөнүн чөптөрүнү
айтылганда пайгамбарыбыздын медицинасында. Ал эми биздин чөптөр бизде ал жакта мисалы үчүн 25 түрлүү чөп болсо бизде 250 түрлүү чөп болот. Ал жакта 250 түрлүү чөп болсо бизде 2,5 миң түрлүү чөп болот. Бизде чөптөрдүн, дары чөптөрдүн түрү өтө көп. Биздин кыргыз өлкөсү ушундай бейиштей болгон жер экен. Чөптөрдүн түрүнү өтө көп берген, ошол чөптөрдүн түрү көп болгонуна жараша ар бир чөп өтө күчтүү. Мисалга жөн эле бака жалбыракты ала турган болсо, бака жалбыракты мен Кыргызстандын бака жалбырагыны атайын кол кесилген адамга коюп көрдүм. Таң атканча койдум. Таң атканда жанагы жер бүтүп калыптыр. Аз эле чайкалыптыр. Түркиянын эле бака жалбырагыны свежий өзүп келип туруп, таза өзүп келип туруп койсом, эчтеке болот таң атканча. Ошондон эле жөндөкөй эле бака жалбырак менен сынап көргөндө биздин бака жалбырактын өтө күчтүүлүгү, анан ич ооруларга, ич өткөндөргө ичип көрдүк. Анда да биздин бака жалбырак өтө күчтүү экен. Ошондон аябай байкаштырып отуруп, көп адамдар менен чет өлкөдөгү өзүмдүн досторум бар, фитотерапевт, ошондой чөптөрдүн илими менен дарылаган чөптөр менен дарылагандар бар. Алар менен дагы көп тажрыйбалар жасадык. Биздин Кыргызстандын чөптөрү 20 эсеге күчтүү. Дүйнө жүзүндө башка жерлерде. Анын үстүнө биздин Кыргызстанда жерибиздин астында таза суу, нефти жок. Мен ошону байкадым да. А башка өлкөлөрдө нефти бар экен. Нефти барлыктан дагы алардын чөптөрүндө негедир кандайдыр бир заттар жетишпейби, ошондой экен да. Биздин жер топурагыбыз, чыныгы топурагыбыз таза топурак экен. Тоолорубуздан да астынан бүт чөп берген таасирлери менен чөптөрүбүз өтө күчтүү. Дарылык касиет өтө күчтүү. Ошо Кыргызстандын чөптөрүнүн ичинен эң көп кайсысын иштетесиз? Эл билгендер. Мен гүлкайырдын гүлүнү, анан кийин тамырларыны иштетип келем көптөн бери. Көп эле мисалы Орусчасы кандай болот гүлкайырдын? Гүлкайырды орусчасын билбейт экен. Латынча. Латынчасы дагы Кыргызча гүлкайыр. Гүлкайыр. Аны гүлкайыр десе бар эле билет аны. Жапайы гүлкайыр бар, анан үйдө өстүрүлгөн гүлкайырлар бар да. Ошонун жалбырагы өзүнчө, тамыр өзүнчө колдонулат. Аны ошо кургаткандын жолдору бар. Ошонун башка өтө эле көп чөптөрдү айта турган болсом, математика дейт, өгөйүнө дейт кыргызчасында. Математика деп аны мисалы үчүн бу неме оорулардан бронхиттерге, острый бронхиттерге укмуштар. Бу араб өлкөлөрүндө балгам деген оору бар, мына жерге какырык чогулуп калган. Аны балгамды табылгыстары математика. Араб өлкөлөрүндө математика деген ал мындай суулуу жерде шалбаларда өсөт. Аны алып туруп шамал кирбеген караңгы жерде кургатасың жалбырагын. Кургатып ошо жалбырагынан эле кадимкидей чайкылып берсең, балгамды айдап чыга турган эң күчтүү чөп болот. Андан сырткары толуп турам. Мен жазгы мезгилде келе турган болсом, жөндөн чөптү жулуп алып жей берем. Салат болобу, башка болобу, уйдай болуп эле, койдой болуп чөп жей беремчи. Эми мына бар эле чөптөрү дары. Ызы чуу аябай апрелден жаз айларында ызы чуу болду, мына уу коргошун боюнча. У коргошунду мен аябай изилдедим, бүт эле. Анын өзүнүн аты өзү көкмөк гүл болот. Анын бир аз тоонун бийик эмес тоолорду да аконит деп коет, аны атын орусча аты аконит деп коет. Англисче, латынча аты да аконит. Ал акониттин 5 түрү болот. 5 түрлүү болот. Ал Түркияда да бар. Бирок Түркиядагы аконит уу коргошун анын күчү жок экен. 5 түрүндө эле анан түрктөр анын жасаганды билбейт экен. А бизде болсо акониттин уу коргошундун бизде деле 5 түрү, 3-4 түрү бар. Бирок бизде деңиз деңгээлинен 4000 метр бийиктиктеги уу коргошунун тамырлары өтө күчтүү. Ал ошо чыныгы уу коргошун. Анан биздин ата бабаларыбыз мурунтан аны колдонгонду өтө кылдаттык менен колдонбосо, ал уу коргошун деп ат айтып турбайбы? Аны кылдаттык менен колдонуш керек. Аны жасаганда аябай туура жасаш керек. Аны кайнатканда ушунчалык көп саат кайнатат. Анан адамдар 10 саат кайнатып алып, 8 саат, 5 саат кайнатып алып эле ичирип атат. Ал болбойт. Эгер ошондо бир уу коргошунун тазасы болбогондуктан адамдар таасири болбойт. Эгер уу коргошунун тап тазасы, чыныгы уусу күчтүүсү болсо, 5 саат, 10 саат кайнаткандан кийин аны ичкен адам өлүп калат. Анан ол уу коргошунду өтө назик неме болот дагы, гүл болот дагы, анын
у деп аты канча мурунку канча ата бабаларыбыз аны туура эмес колдонгондон көп адамдар өлгөн. Мурунку тарыхтарда бар да. Ошондуктан аны өзүнчө 20 сааттан ашык кайнатып, өтө орточо отто кайнаткан. Ошону колдонот. Анын кошулмалары бар. Анын буудайдын үчүнчө ал данын колдоносуң. Артынан ысык чай же кайнак суу өтө көп ичиш керек. Анан ушунчалык тердети, ошол тер менен аны адамдын денесиндеги раковый клеткаларды өлтүрөт. Өтө көп немелерди өлтүрүп, көп оорулар андан айыгат. Жакшы болот. Ошонун ичинде биздин акыркы мезгилдеги тажы коронасы дагы ошол у коргошундан дарыланса болот. Мына сиз президент Жапаров ушул түрмөдө жатканда у коргошун ичип айыккан, ошол у коргошунду ошо бизге тааныш балдар жасап берген деп айттыңыз. Ооба. Ошол жөнүндө дагы бир айтып берсеңиз. Биздин компаниябыз мен ал мезгилде Египетте болчумун. Мен телевидениедан көрүп калдым. Анан Турцияга келдим. Келип анан бул жака телефон чалдык. Ошол биздин ошол компания бар. Анан Максатай деген биздин дарыгерибиз ошолорду жасайт. Анын атасы жасап жүргөн. Ошол жасап Кара Балтада кичинекей офис болгон. Ошол жерден дарыларды жасап сатып турчу. Ошол мезгилде Финполдун балдары алып келип мага ичирди деп айткан. Ошондо Финполдун балдары биздин Максатай айымдан, дарыгерибизден, лекарыбыздан сатып алып кеткен экен. Сатып алып барышып, биздин азыркы учурдагы ажообузга берген экен. Ажообуз ошол мезгилде ооруп калган, температура болуп, температура түшпөй жатып, 1 апта ичкенби, 3 күн ичкенби, ошонун толук айыгып кеткен. Ошондо өзүн-өзү ниет кылган экен, мен эгерде неме болсом, ушуну өзүбүздүн эл журтка тартуу кылат элем деп өзүнө ниет кылып, ошол журналисттерге интервью бергенде айтты. Айтканда ошо биздин компаниябыздан алган деп мен калып кеттим, эмне дей алам. Сиз Садыр Жапаров менен ошондон кийин байланышып калдыңызбы? Байланыш деле неме болгон жок. Биз немеге Түркияда мен ошол себептерденби, башка себептерденби Түркияда мен анын өкүлү, дагы эмеси, байкоочусу, көйлө, кыргызча көйлө сөздөр бар экен. Ошондо болуп калдым Стамбул шаарында. Кудайга шүкүр, Стамбул шаарында жакшы эле өттү шайлоо. Шайлоодон кийин 183 алды. Стамбул шаарында 183 алып, анан кийин өзүмдүн атымды мен ага Кудайдын ыраазы үчүн биздин мамлекетке ушундай бийликке жакшы инсан келатат дегенден өзүмдүн атымды да чыгаргым келбеди, айткым келбеди. Бирок Анкарага барганда мен 3 күн алдын барып күттүм. Мени менен көрүштүрбөй койду. Ачыгын эле айтыш керек, мен диний адаммын, аны ачыгын айткандын эч нерсеси жок. Азыр эми булар у коргошунду ушул бир эле ушул у коргошун менен Кыргызстан миллиондор тапсалып экен да. Болот. Мисалы кантип? Болот. Муну у коргошунду туура жолго, өзүн туура жолго салып, атайын жанагындай бизден казактар алып кетип эле азыр Короткова деп жөнөтүп атпайбы? Ошондой дарылар жасашып эле жөнөтүп дүйнөгө сатышып атпайбы? Дарыларын биздин чөптөрдү алып кетип эле. Биз өзүбүз эле ушуну элдик дарыгерлердин немеси жогорку кеңешке барып, Кудай буйрса, алар кабыл кылып, алардын деле ата бабалары, чоң аталары, чоң энелери бүт эле ушундай элдик дарыгерлерден дарыланып келген да. Эми биздин медицина жакын деле не болгон, ага чейин бүт элдик дарыгерлер менен дарыланып келген. 50-60 жыл болду элек. Ошондуктан аны кылса болот. Мамлекетибиз аябай жакшы, биз кичинекей мамлекетпиз. Биз өзүбүзгө берген, табиятыбызга берген чөптөрдөн эле, табиятыбызга берген суудан эле экономикабыз көтөрүлүп, бай өлкө болуп жашасак болот. Анда менин шек күмөнүм жок. Араб өлкөлөрүндө, Түркияда ушу фитотерапия, элдик медицина кандай өнүккөн? Аябай абдан 100 жылдар мурун өнүккөн ал тараптарда. Ал тараптарда кадимкидей эле медицина менен эле айкалышып, алар медицина азыркы учурдагы медицина менен эле биргеликте алар иш алып барышат. Аларда бири-бириге болгон карама-каршылыктар, андай мындайлар жок. Жок эсеге, мисалы мен Египетте канча жыл жашадым? 20 жылдан ашуун жашадым. Ал жерде элдик медицинада өнүккөн. Бүт баары өнүккөн. Алар атайын магазиндер бар. Кадимкидей эле чөптөрдөн майларды чыгарат.
заводдор чыгат, чоң заводдор чөптөрдөн майлар чыгат. Мына дүйнө жүзүгө хабатыл барака деп бизге келип атпайбы? Сейдана дейт, неме дейт, черный тимин дейт. Ошолор келип атпайбы бизге? Ошолор бүт народный медиктери чыгарып атат, ошолорду фитотерапевттер чыгарып атат. Бизде фитотерапия деген нерсе өнүккөн эмес. Даже мына Россияда өнүгүп баратат азыр. Бизде өнүгүү жок. Ошон үчүн биз эгерде Кудайым буйруп, мына жогорку кеңеш өзүбүздүн президентибиз баш болуп азыр ушул биздин жөрөлгөлөрүбүзгө, биздин жасап жаткан иштерибизге кол кабыштык кылышып, жардамдашып, ушул нерселерди тарыхыбызда биринчи жолу кыргыз элинин тарыхында ушундай бай, чөпкө бай, байлык, ушундай дары чөптөргө бай өлкө, дүйнөдөгү эң бай өлкөлөрдүн бирөөсү чөптөргөчү. Биз ошону пайдаланышыбыз, бизге Алла Таала ошол тараптан бизди байысын деп бергендир. Биз мүмкүн уктап жаткандырбыз, эми ойгонушубуз керек. Дүйнө жүзү азыр мындай медицина менен элдик дарыгерчилик дүйнө жүзүндө өнүгүп атат аябай элечи. Мына сиз айттыңыз, ушу чет өлкөдө деп өлкөнүн президентине чейин дарылап жүрөм депчи. Мисалы Хусни Мубаракты дарыладым деп. Хусни Мубаракты менен ошо жолугушуп, неме кылып, дарылап, ошондой болуп жүргөнбүз. Андан тышкары анын советниктеринин дарыгери болдум. Ал арабаламага атактуу Усама Альбаз, Фарук Альбаз деген биология илимдери боюнча Нобелевский сыйлыктын ээси. Ошонун агасы Усама Альбаз дүйнөдөн өтүп кетти, Алла Таала рахматын алсын. Ошолорду мен кадимкидей доктор болуп, ошолорду дарылап, андан сырткары бизче айтканда жогорку кеңештин депутаттары, канчалаган бизнесмендер Туркияда, араб өлкөлөрүндө, Эмиратта, Дубайда, Катарда, анан акыркы мезгилде Либия өлкөсүндө өтө көп чоң кызматтагы инсандар бүт эле дарылап келатам азыр ушул убакка чейин. Араб дүйнөсүндө мени доктор Нур деп айтышат эми. Дарылаган инсандарым ушу 20 жылдын беделинде өтө эле көп инсандарды дарыладым. Ошо миллиардерлер сизге бир завод ачып берсе болбойбу, кандай ошо сүйлөшүп? Аларды мен ушул убакка чейин эч качан биздин мамлекетте мүмкүнчүлүктөр болбогон. Эми мындан бияка Кудайым буйруса деп туралы, эми бир нерсени айтып неме кылган кыйын нерсе. Биз бул жактан эле биздин мамлекет башчыбыз, биздин ажообуз, президентибиз деле колдоп турса, келип туруп бир канча инвесторлор бар бул тарапта, ошолор менен сүйлөшүү жүргүзүп, тааныштар бар, ошолор менен келип чоң жанагындай медицинский саякат деп атпайбы азыр, туризм. Ошону жолго койсок, бизде толук 100 эмес 200% мүмкүнчүлүк бар. Биздин элибиз ошону менен экономикасы да көтөрүлөт, элдин жашоосу да оңолот. Ага мен толук эле ишенем, Кудай буйруса. Мына чет өлкөдө, мына бизде элдер неден зеригет? Элдер жанагы чөптү кайнатып, же настойка кылып, же да бир нерсе кылып отургандан зеригет да таблетка жутуп алат, же укол алат да. Чет өлкөдө мисалы ошол элдик медицинанын дарылары даярбы? Алуу эле колдонсоң болот. Азыр мына Туркияда ошол жок да. Аттар деген магазиндер бар, аттар. Аптека сыягы. Бул неме аптека, анан кийин аттар магазиндери бар, ичинде бүт народный медицина бар. Даяр. Баары бар, даяр. Алпа кирсең, кээ бир нерселер даяр турат, кээ бир нерселерини таблетка түрүндө чыгарып койгон азыр. Мисалы үчүн көп нерселерди таблетка түрүндө чыгарып койду азыр. Даже мына народный элдик дарыгерлери чөптөрдөн жасалган таблеткалар бар азыр. Ичинде чөптүн уну бар, ошолорду да ичесиң. Сахарга, башка ооруларга толтургандай. Түркияда өтө көп. Бизде бир да магазин жок, андай магазин жок бизде. Бизде тик ош базарда базарларда сатып атат, эми бирок аларды канчалык даражада сен даярдашың керек, анан алып баргандан кийин аны туура даярдаш керек. Анан кийин ал чөптөр кандай чогултулду, кандай кургатылды. Чөптүн өзүнүн мезгили болот да. Мисалы үчүн жөнөкөй эле айтып коелу, алтын тамырды мен Жалал Абадда канча жыл алдын бир аксакал менен таанышып калып, ошол аксакал тоого чыгып, капкара чүпүрөктү башына жабып алып,
аны жарып көрсөтпөй телем балам. Ошо жарып көрсөтпөй терген алтын тамырдын 100% пайдасын берет. Анан алтын тамыры чыгып алып биздикилер казып атпай, жарык эч нерсеге карабай. Ар бир нерсенин өзүнүн убактысы болот, сааты болот, өзүнүн айлары болот. Ошону менен терип ошону шамал көрсөтүп, күн көрсөтпөй кургаткан ошол бүт өзүнүн жолу менен жасаса таасири өтө күчтүү болот чөптөр. Бизге ошолорду иштеп чыга турган атайын фармацевттерди, күчтүү докторларды чогултушубуз керек дагы. Биз дагы башка өлкөлөргө окшоп өзүбүздүн дары дармектерибизди Кыргызстанда эле пайдаланбай чет өлкөлөргө чыгарсак аябай жакшы болот. Бизде жанагы официалдуу медицина өкүлдөрү же болбосо врачтар шылдыңдап эле ушу бизде такыр болбой калды, биздин күчүбүз жетпей калды, эми таап тарап эле деп коет да булар. Бизде ошондой мамиле да, элдик дарыгерчилик. Эми бир таап барып көрүлөчү дейт да. Бизде мен бардык эле медицинанын өкүлдөрүн айткым келбейт, бирок медицинанын мурунку өкүлдөрү, мисалы үчүн менин агам бар, Кызылкия шаарынын уролог врач Абдырасыл Жанибеков деген агам бар. Мына Мамутовдор менен агаларыбыз бар, нейрохирург өтө күчтүү врачтар. Мисалы Абдырасыл акам барганда кадимкидей билет дагы, кой молдого барып дам салдырып ал дейт. Же таапка бар дейт. Таапка бар дейт. Алар түшүнүшөт. Алар анткени кичинекейинен баштап ошо медицинага кызыкканда, алар ошо биринчи эле тааптарды көргөн. Тааптар кармап койгон, массаж кылып койгон, дагы бир чөптү кайнатып ичирип койгон. Ошол менен чоңойгондон кийин медицина менен айкалыштырып жашап келет да. Ошо Абдырасыл акам өзү уролог врач, өтө канча жыл, 40-50 жылдан бери иштеп келе жатат. Азыр эми жашы улгайып калды, ошондой болсо деле урологияда операция жасайт, хирург. Мен бир нерсеге таң калам да, мен да араб өлкөлөрүндө болуп келдим. Буларда мамлекеттик кызматкерлерди аябай сыйлайт экен да, аябай. Буларга жетиш. Сиз бул президент кантип жетип алдыңыз? Ал президенттерге жетиш үчүн дагы адамда кайсы жерде болсо адамдын эмгеги керек да. Эмгек болгондон кийин анан эмгектен дагы ошол адамдын ыкыласы керек. Сен ыкыласыңды бекем кылып эле өзүңдүн жасаган ишиңди жакшы билимдүүлүк менен билишиң керек. Анан ар бир нерседе Алла Таалага таянып туруп иш жасаш керек. Аллахым кайсы болсо бисмилла, бардык иштин ачылышы дегенде бисмилла менен баштап, ошентип эле бир окуяны айтып берейин. Бир Хасан Маграби деген киши бар, шейх деп коебуз. Ошол биздин кыргыздарга Кудайга шүгүр 15-20 жылдан бери биздин студенттерибизге өзүнүн өтө чоң жардамын берип келе жатат. Эми аны жардамынын канчалык экенин мен айта албаймын. Өтө Алла Тааланын алдында өтө сооп иш. Ошол киши жөн эле курсагындан бутунда шишиги бар экен. Мен жөн эле Кыргызстандын суурду менен кашкулактын майын алдырдым дагы бисмилла деп кармап койдум. Канча жылдан бери жакшы болгон жери жакшы болуп кеткен. Ошондой эле нерселер, ошолор анан кийин ал башка бир досуна телефон чалат, анан бир депутатка чалат, ошентип министрге чыгат, ошентип эле таанымал болуп кеткен. Бир канча жылгача мурунку эски чоң адамдарды дарылап жүрдүм. Ошолор анан кийин ошолор президенттин кеңешчилери болуп жүргөн кишилер экен. Ошолор аркылуу президенттерге да чыктык, башкаларына да чыктык, бүт советниктерине, кеңешчилерине, ошон депутат, министр болуп ошондой болуп кетти. Учурда дагы чоң кишилерди дарылап атасызбы? Ооба, азыр дагы дарылап атам. Азыр Либия деген өлкө менен аябай тыгыз байланыштамын. Либия өлкөсүнө ай сайын эле бирден чоң адамдар келип турат Туркияга. Туркияга келип дарыланышып кетип турат. Азыр Туркиядасызбы? Азыр мен Туркиядамын. Ошо Туркияга келгениме 1-2 жыл болуп калды. Барып келип иштеймин. Туркияга, Либияга, Мысырга, Египетке, анан кийин Дубайга барам. 4 мамлекетке тынымсыз өзүм барып келип турам. Мисалы Дубай мыкмыш өнүгүп кетти да. Анан ошолордун эли ушу элдик медицинага ишенет экен. Ишенет, алар мурунтан ишенишет, алар аябай жакшы ишенишет. Аларды бирөө деле мындай кылып туруп, мындай тил менен айтканда мастер-класс көрсөтүп койгон соң бүттү. 1 сааттын ичинде азыркы байланышты билесиз, телефон менен мындай болду, тигиндей болду дейт да, анан замат деле тиягына жогору жакка чыгып кетесиң. Ошондой. Азыр кандай пландар бар эми? Пландар мына Кудай буйрса мына курултай болуп атат. Курултай өткөндөн кийин элдик дарыгерлердин курултайы. Ушул элдик дарыгерлердин курултайы өтсө, мындан кийин
өтө Кудай буйрса ушул Кудайым өзүнүн берекесин жаадырып, ушул биздин уставтарыбыз өтүп, мамлекеттеги тиги келип жаткан жаңы келип жаткан жогорку кеңеш өздөрүнүн жакшы акылдуулук менен, өздөрүнүн эмеси менен ушуга уруксаттарды берсе, анан биздин мамлекет башчыбыз дагы, биздин президентибиз дагы өзүнүн уруксатын берип неме кылган болсо, андан ары аябай жакшы пландар бар. Чоң проекттер бар Кыргызстанга, ошондой медициналык саякат, медициналык туризм дегенде өнүктүрүш керек. Бизде кандай неменен Кыргызстан эмес, Орто Азиянын бриллианты деген ысык көлүбүз турат, ушундай жемчуг ысык көл. Көп жерлерибиз бар, көп нерселер жасасак болот бизде. Мүмкүнчүлүк өтө көп. Президентке бир жолугуп ушул ойлорумду айтсаңыз деген оюңуз барбы? Оюм өтө көп. Мен жолукканда эми өтө көп мамлекет башчылары менен жолугушуп келатам. Өтө чоң 100 миллиондук, 80 миллиондук мамлекет башчылары менен, өтө чоң шейхтер менен жолугушуп келатам. Жөн эле отуруп сүйлөшөм, алар менен кеңеш сурашат. Анан мен таң калам. Анан мен өзүмдүн өлкөмө келгенде мен мамлекет башчы менен жолугушуу өтө кыйынга туруп калды. Мен өзүм ошонун мен мамлекет башчысынан тарынган жокмун, элибизден тарынган жокмун, мен өзүмдөн тарындымчы. Кандайдыр мен өзүмдүн кемчилдиктерим барбы, ошонун мен президентке жолугуша албай жатамбы деп ойлоп каламынчы. Биз президентибиз четтеги өзүнүн таланттуу инсандарыны караш керек. Биз келишибиз керек эми Кыргызстанга. Бизге карабаса болбойт. Россияда канча таланттуу инсандар жүрөт, Германияда, Америкада, Францияда, дегеле бүт эле Америкада, бүт эле араб өлкөлөрүндө жүрөт ушинтип. Келишибиз керек, Кыргызстанга жардам, Кыргызстанды өнүктүрүшүбүз керек. Анын үчүн биздин башчыбыз тоскоолдуксуз кабылдаш керек. Мен оюмча. Мен өзүмдөн көрдүм, жолуга албаганын себеби өзүмдөн болду. Эми Кудай буйруган күнү жолугушабыз деп коем, жүрөм. Качан жолугушабыз? Ошол ниеттериңиз ишке ашсын. Анан Кыргызстандан да бир шакырт чыгарып, өзүңүздүн мектепти бул жактан да кеңейтесиз деп ойлойм. Кудай буйруса. Аны чоңойтобуз. Чоң иштер бар, чоң проекттер бар. Ошол. Кыргыз элине бир каалоо тилек билдирип коюңуз эми. Урматтуу кыргыз эли журтум, мына акыркы 21 кылымдын башталышында бизге эле эмес, Кыргызстанга эле эмес, бүткүл дүйнөгө өзүнчө бир апааттар келип жатат. Бул апааттардын себеби эмне экен деп өтө көптөн бери ойлонуп келемин. Өзүнчө ойлонуп, түндөлөрү уйкум келбей, ырлар жаздым, башка нерселер кылдым. Дагы мен эмне жардам тие алат экен, ушу Кыргызстанга эле эмес, деги эле дүйнө жүзүндөгү мына тажы коронасы чыкты, бар жок жабылды, баардык нерселер болду. Өтө бир адамзатына мурунку апаттардагыдай эмес, бир башкача апаат келди. Ошо кылымга жараша боло берет экен. Ошон үчүн баарыңыздарды мына табигый медицинага чакырат элем. Бул табигый нерселерди Алла Таала бизге жаратып койгон. Биз ошол химический нерселерди иче берип, биз өзүбүздү коркулбайлы адамзаты. Ошондуктан да табигый биздин Кыргызстанда тебелеп баскан чөбүбүздүн баары бизге дары. Ошондуктан ошол мына элдик дарыгерчиликке сиздер дагы дуа кылыңыздар, сиздерден суранам. Баарыңыздарга ден соолук, саламатчылык, ыйманыңыздар өзүңүздөргө жар болсун. Алла разы болсун. Сизге чоң рахмат. Ассаламу алейкум. Рахматуллах. Ассаламу рахматуллахи ва баракатух. Кандай чыкты?